Күркүрөгөн үн таң атканда жаңырды. Ал үн чакырым аралыктарга чейин жетип барат. Теги бир туугандарын биригүүгө чакырат. Булар бойдок эркек арстандар. Бул арстандарды чоңоюп, эрезеге жеткичекти топтон кууп салып, ээлеген аймактан чыгарып салышкан болчу. Төртөөнүн биригүүсү, алардын эң сонун күчкө толгон мезгили. Алар ээлик кылуучу аймакты, өздөрүнүн тобун жана өздөрүнө караштуу ургачы арстандарды издеп жүрүшөт. Арстандар падышалыгы. Алптарга аңчылык кылуучу. Руаха улуттук паркы, Танзания. Кургакчылык мезгилдин аягы. Бирок саз кумда өзгөчө белек даярдады. Апилдер аны сезип калышты. Анткени алар белек кайсыл жерде экенин билишет. Илгертен бери урпактары суу издеп, пилдер кумдарды казып келишкен. Ал эми арстандар тобу дайыма байкап туруучу. Эми арстандар дагы казышат. Пилдер менен арстандар кадимки душмандар. Бирок алар Кудайдын берген суусун бөлүшүп ичишет. Кырдаал өзгөрүп баратат. Картаң ургачы арстандын кыймыл аракети маймылдарга белгилүү. Алар эмне кылыш керектигин жакшы билишет. Акырын жылып кетишет. Добуш чыгарбаш керек. Анткени арстан чаңкоосун кандырды. Маймылдар жытып кетишет. Импалдар үчүн тынчтык, коркунуч жоктой сезилет. Жалган коопсуздук сезими коркунучту сезбей калышына жол берет. Аябай кеч болуп калгычакты. Саздагы арстандар тобу тоюнушту. Демек маймылдарга кабатырланууга негиз жок. Бул деген кадимки табигый душмандардын келишүүсү. Саздан 8 чакырым алыстыктагы күн чыгыш тарабы. Жа арстандар тобу. Башчылары ургачы арстандар. Балдары дайыма алар менен бирге.
Ойноо убактысы жаш жаныбарлар үчүн сейрек болуучу белек. Булардын көңүлү дайыма буйволдордо болуп турат. Буйволдор кайда жылса, жа тобундагылар да ээрчип жөнөшөт. Алардын издегени буйволдор тобунда. Суу издеп буйволдор тобу сазга кайра кайтышты. Бирок бул жолу алардын артынан жа тобундагылар эле ээрчип алышкан жок. Караңгыда бир топ күчтүүрөөк болгон жырткычтар да жашынып алышкан. Булар эки эркек бир туугандар. Түн кирип калды. Бүгүн кечинде арстандар менен буйвол Африкада бетме-бет жолугушат. Жа тобундагы арстандар мындай үн эмнеге чыгып жатканын жакшы билишет. Түнкү аңчылар жоокер буйволдорго кол салууда. Руахиде эң тайманбас күчтөр гана мындайга барууга батын алат. Керек болсо каардуу жа тобундагылар да безерлерден коркушат. Чоочун эркек арстандар алардын майда балдарын өлтүрүп салышы мүмкүн. Алар тиги арстандар курмандыгын өлтүргөндөн кийин буйволдорду кайра ээрчип жөнөшөт. Жа тобундагылар түнкү таймашууну күтүп турушат. Баобаб токою саздын чыгыш тарабында, 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан. Байыркы алтардын токою. Руахидеги эң көп сандагы арстандар тобунун ээлеген аймагы. Арстандарды алардын сүйүктүү олжолору кубандырат. Картаң жираф ургачысын карап жүрөт. Мындай көрүүчүлөрдүн алдында мунусу эр жүрөктүүлүк.
Күзөтүүчү жирафтар арстандар менен жубайлардын ортосунда көзөмөлдөөдө. Алар көрүүчүлөр тараптан спектакльди бузуп, бир нерсе болуп кетпесин дегенсип сак турушат. Бирок башка жактан дагы бир жашыраак жана күчтүүрөөк эркек жираф пайда болуп калды. Ал да спектакльди бузуп ийиши мүмкүн. Ургачысына ал да талапкер. Анын алдыга жылышы, демек жекеме жеке чыгууга чакырык таштоосу. Бирөөсү жашыраак, экинчиси картаңыраак болгон эки жирафтын беттешүүсү болгону турат. Экөө талашкан ургачы жираф эми көрүүчү катары гана болуп калды. Атаандаштар бирин бири азырынча сынашып атат. Жашыраагы соккуну биринчи баштады. Жооп кылып картаңы капталга чапты. Жашыраагы моюнду гана көздөп атат. Картаңыраагы болсо ыңгайлуу жерине гана чаап атат. Экөө тең мүдүрүлгүсү келбейт. Арстандар күтүп турушат. Көрүүчүлөр шыктануу менен карап турушат. Жашыраагы эсин оодарып салууну каалайт. Бирок анын соккулары таамай болбой атат. Картаңыраак жираф анын каптал жагын эзип салды. Жаш жираф чарчап калды. Арстандардын бирөөсү аларга жакындоону чечти. Бирок жакын баруу оңой эмес. Сакчылар мушташ майданына киргизишпейт. Баобаб тобундагылар кымырабай турушат. Алардын саны көп жана ыкмасы текшерилген. Жирафты өлтүрүү үчүн ага эң жакын аралыкта кол салуу керек. Бирок бул учурда татаал жана макулдашылган аракетти талап кылат. Адегенде акырын жылт коюп көрүнбөй барып, бир жашыруунучу жерди табышы зарыл. Ал эми калгандары кууп барышып, жирафтардын бирөөсүн бекинип турган арстанга туш кылышы керек. Алардын кол салуусундагы негизги өзгөчөлүк санынын көптүгү жана биргелешип иш алып баруусунда жатат. Ар бир арстан өзүнүн жөндөмүн жана күчүн аракетке салат. Жаш атаандаш багынды. Ал утулуп калды. Эми калган күчүн арстандарга коротот. Куугунтук башталды. Ал тез чуркай алат. Бирок арстандардын саны көптү кылат.
Ушундай өлүм эстафетасында куугандын бирөөсү чарчаса, аны башкасы алмаштырат. Жираф тикенектүү бактардын ишин көздөй качты. Ал жактан аны тутуу дээрлик мүмкүн эмес. Ач арстандардын аракети эч кандай жыйынтык алып келген жок. Аңчы жана курмандык. Жеңилүүчү жана кайраттуу атаандаш. Ал жупташуу мүмкүнчүлүгүнөн утулуп калганы менен, азуу тиштүү жана тырмактары курч Руахидеги эң чоң арстандар тобунан кутулуп кетти. Куугундукта Баобаб арстандарын өздөрүнө тиешелүү болгон жердин чек арасына жеткирип койду. Жираф булардын оюнан кетпей койду. Ал эми анын туугандары саздагы сууну көздөп жол тартышты. Акыркы жолу арстандар тобу сазга барганда согуш болгон эле. Бирок ачкачылык аны унуттурат. Алар тыюу салынган аймакка кайра келишти. Бул аймак саздагы арстандар тобунуку. Алар жирафтарга аңчылык кылуунун чеберлери. Азыр арстандарга азык оокат керек. Топтогулар бир нече күндөн бери эч нерсе жей элек. Эми алыптарга аңчылык кылуунун ар тараптуу сабактары башталат. Бир аштан суу жегиндеги тараптан бекинип кел атат. Андан кийин ал унчукпай кумга жашынып эжесине кошулат. Жирафтын көзү жакшы көрөт. Бирок саздуу аймак арстандардыкы. Демек алар жашынуучу жерлерди жакшы билишет. Жирафтын ургачысы сууга келип калды. Арстандар ыкмасын тандап коюшту. Жираф башын көтөргөндө катып калышат. Кайрадан суу ичип баштаганда кыймылдашат.
Көлчөк болсо да керектүү учурда токтоп калышат. Эгер куулук жана эптүүлүк жетиштүү болсо, анда санынын көп болушунун зарылчылыгы жок. Жирафтын изинен кууп келген Баобаб арстандар тобу сазга бастырып келип калды. Жираф сезбей турган нерсени алар жээктин аркы жагында туруп алып байкап турушат. Күтүп көзөмөлдөп калышты. Эгерде саздагы арстандардын ыкмасы ийгилик жарата алган болсо, анда Баобаб арстандары да жирафтын этинен ооз тийип калышат. Ачкалык жана курмандыктын жакындыгы Баобаб арстандар тобун кайрадан саздын так борборуна кайтарып келди. Жөнөкөй арстандардын мындайга күчү жетмек эмес. Баобаб топтогулар өлтүрүү чегине кирип келишти. Саздык арстандар жирафка тиштери менен асылып алышкан. Бир аз тынуудан соң Баобаб топтогулар да аңчылыкка кошулуп баштады. Саздык арстандар башкаруучу орунду ээлешет. Баобаб топтогулар саны көп болсо да, аларга тие албайт. Дагы бир башка арстандар тобу маймылдардын кыйкырыгына кызыгып калышты. Алар жаа тобундагылар. Булар буйволдорду саздын чегине чейин көзөмөлдөп келишти. Куу арстандар башаламан чогула баштады. Маймылдардын үзгүлтүксүз кыйкырыктары Баобаб арстандарын кыжаалатка салды.
Бул жерде алар алсыз, анткени бул чоочун аймак. Акыркы жолу так ушул жерде Баобаб жана Жа тобундагылар беттешкенде кан төгүлгөн болчу. Алардын бул жерде болушу жаман белги. Тыюу салынган аймакта эки топ дагы кагылышканы турат. Жа тобундагылардын жакындап калганын маймылдар гана көрүп турат. Жанын жетекчисинин кыйкырыгына акырын жооп берип коюшту. Алардын жаштары жакындоого даяр турушат. Баобаб арстандар башчысы акырын кетип баштады. Ал Жадагыларды байкап калды. Калгандары да анын артынан жөнөшөт. Алар Жа тобундагылар коркунуч экенин жакшы билишет. Жа тобундагылардын экөөсү этке кирип келишти. Аларга бир эле ачкачылык түрткү берген жок. Жа тобундагылардын башчысынын башка каардуу максаты бар. Бирөөнө жаза бериши күтүлгөн эле нерсе болчу. Жабырлануучу Баобаб тобундагылардын арасынан жашыраагы болду. Ага бир отоло жеткиликтүү сокку бериш үчүн Жа тобундагылардын калгандары кошулду. Бирок буга саздык арстандар кийлигишип кетти жана талашты токтотуп салды. Керек болсо каардуу Жа тобундагылар да саздын коргоочулар тобун сыйлашат. Бул ургачы арстанды да Жа тобундагылар мурдагы эжесин кылган сыяктуу чолок кылып салышты. Картаң саздык арстан анын өмүрүн сактап калды. Ага бүгүн өлүүнү буйрубаптыр. Катуу шамал тынчтыкты кошо алып келди. Анткени түн кирген учурда 3 топтогулар тең сый тамактуу чогуу биргеликте жешет. Саздын чегарасында өзгөрүүлөр келип калды. Түндөсү коноктор кетип калышты. Өлтүрүлгөн жирафтын этинин мыйзамдуу ээси болгон саздык арстандар тобу жаш балдар тобун кешикке алып келишти. Канткен менен дүйнө тар.
Себеби кайдан болду? Иши кылып чөбөрөлөр тобу пайда болуп калды. Алардын башаламан коркуткан кыйкырыгы арстандар тобун чочулатуу менен үйүрдүн калган мүчөлөрүн да чакырат. Ачкалык аларга кайраттуулук берет. Дайыма акылдуу жана сак болгон арстандар балдарын акырын ээрчитип жөнөшөт. Кече эле жираф сазда суу ичип турган болчу. А бүгүн болсо анын этин 3 арстандар тобу жеп, калганын ач калган чөбөрөлөр үйүрү тытып жатат. Булардын кыймылы башаламан көрүнгөнү менен өзүнчө тартиби бар. Алгач көкжалдар, андан соң чөбөрөлөр, кийин тазгара куштар жеп баштайт. Сазда каза болгон жирафтан анча мынча сөөктөрдөн башка эч нерсе калбады. Калдыктары туш тарапта чачылып жатат. Бирок жашоонун айрым издери али өчө элек. Бул сөөктөгү жит. Кайгыруу, аза күтүү жана коштошуу.
Жабырлануучунун жыты алардын эсинде калат. Баары бүттү. Анын калдыктарын дээрлик сөөгүнө чейин жеп бүтүштү. Кайрадан эле ошол саз. Күн баткан учурда буйволдор сазга келгени жакшы. Кечки салкын аба арстандарга артыкчылык берет. Буйволдорго саздагы арстандар тобу анча коркунучтуу эмес. Кургакчылык мезгилдин аягында буйволдор үйүрүнүн артынан бир канча ач арстандар келет. Бирок канчо келет белгисиз. Буга чейин буйволдордун көптөгөн муундары сазга дайыма келип турушчу. Тобокелчилик, коркунуч ар дайым бирдей. Оюнчулар гана башка. Бул жолу безерлер тобунун каардуу жана күчтүү эки эркек арстандары. Алар сазга өздөрүнүн үйүнө келгенде эле келишти. Мүмкүн ошондойдур. Алгач буйволдорго суу ичүүгө мүмкүндүк берет. Андан соң дүрбөлөңдү башташат. Буйволдордун көпчүлүгүн дарыядан кууп салышат. Аларды тороп коет. Качаң чаң басылгандан кийин курмандык аныкталып калат. Гил тийген чоң жоокер буйвол. Күчтүү жана кайраттуу. Ал согушууга даяр. Титандар беттешти. Коркунучтуу согуш башталды. Азут, тиш жана курч тырмактарга каршы мүйүз жана булчуңдар. Саздык арстандар тобу кол салгандарды көрүшкөн жок. Буйволдун зар какшап кыйкырган үнү алыс бол деп эскертип жатат.
Безери эркек арстандар өздөрүнө теңди жолуктурган экен. Бул чоң алп алардын коркутуу ыкмасын тоготпой турат. Тайманбас эр жүрөктүк. Ал дале болсо күрөшүүгө даяр. Жаңы кандын жыты курмандыктын жакындык белгиси. Күрөштү улантууга арстандар аябай жүдөп кетти. Буйвол куйругун жоготту, бирок өмүрүн сактап калды. Чакырык таң атканда жаңырды. Саздык топтогулар аны угушту. Безери арстандардын экөөсүнүн бирөөсү дале болсо жакын жерде турат. Бул коркунуч. Чоң эркек арстандар чоочун арстандардын балдарын өлтүрүп салышат. Бирок бул чакырык үн тааныш. Саздык ургач арстандар бул үндү угушкан. Алар жооп кайтарышты. Картаң арстандар эч качан жаш балдарынын өмүрүн тобокелге салмак эмес. Сазга жаңы башкаруучу келди. Жаңы келген чоочун алардын атасы. Ал саздан балдары туулганга чейин кетип калган болчу. Эми ал балдарынын келечегине кам көрөт.